Назарыңыздарда нарын жаңылыктар маалымат топтому, аны мен Жазгул Субалиева алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Нарын облусунда 65 миңден ашуун субъект каттоодо турат. Анын ичинен 229 субъект быйыл жаңы катталган. Алар эмне менен алектене жана облуска кандай пайда алып келүүдө? Мында отчетты күтүп калсак, ал бунда ИС программасында момент эле отчеттун баары. Ат башыда көмүрдүн кору жетиштүү. Райондо кара алтындын тоннасы канчадан сатылууда? Элдос көмүр кампасынан толук жеткизилип атат, акыркы айларга чейин. 22 декабрь энергетиктердин кесиптик күнү. Бул күнгө карата эмгек алдыңкылары облус жетекчилигинин сыйына арзыды. Анан ушул энергетиктердин баарын майрам менен куттуктайм. Президент Садыр Жапаров бүгүн 19 декабрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын жаңы административдик имаратынын салтанаттуу ачылышына катышты. Мамлекет башчысы жаңы имарат улуттук коопсуздук органдарынын турмушундагы маанилүү окуя болуп, натыйжалуу иштеш үчүн бардык шарттарды түзөөрүнө үмүт артаарын билдирди. Ал улуттук коопсуздук органдарынын калыптануу тарыхы 1918 жылдан башталганын, ал эми Чүй облусу боюнча башкармалыгы 1991 жылы түзүлгөнүн айтты. Садыр Жапаров көп жылдар бою башкармалык ийгиликтүү иштегенине карабастан, бул мезгилдерде өзүнүн туруктуу административдик имараты жок болгондугу милдеттерди толук аткарууну кыйындатканын белгиледи. Президент ошондой эле башкармалыктын жайгашуусунун татаал тарыхына токтолду. Токмокто иштегенден баштап антитеррордук борборунун мекемесинде жайгаштырылганга чейин бир объекттен экинчи объектке өтүүгө мажбур болгон. Албетте, кыйынчылыктарга карабастан башкармалыктын негизги функциясы конституциялык түзүлүштү коргоо, терроризмге каршы аракеттенүү, маалымат аналитикалык талдоо иштери үзгүлтүккө учураган эмес. Ошентсе да ал мындай кырдаал Чүй облусу сыяктуу калкы көп аймактагы контрчалгындоого жооптуу звено үчүн имараттын жоктугу кайсы бир деңгээлде толук кандуу иш жүргүзүүгө өз кедергесин тийгизип келгенин айта кетти. Жалпы аянты 5000 чарчы метрди түзгөн жаңы имаратка керектүү материалдык техникалык жабдуулар алынып, кызматкерлердин толук кандуу иш алып барышына бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Бул заманбап имараттардын ачылышы менен улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин ишинин натыйжалуулугу жана ыкчамдыгы артып, ички тышкы коркунучтарга каршы күрөшүүнүн сапаты жогорулайт деп үмүт артамын. Учурдан пайдаланып, сиздерди алдыда келе жаткан кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Кыргыз элинин ыйык энчиси болгон эгемендигибизди, өлкөбүздүн бейпилдигин жана туруктуулугун камсыздоодо көрүнбөс майдандын күжүрмөн жоокерлери катары өтөгөн кызматыңыздардын акыбети кайтсын. Мекенчил демиңиздер өчпөсүн, элим жерим деп жасаган ишиңиздер, калтырган изиңиздер түбөлүк болсун. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолун бекитүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыкта мындай деп айтылат: узак жана кызыктуу тарыхка мол коомдук саясий тажрыйбага ээ, руханий байлыгы терең, нарыкты бекем карманып келген кыргыз эли буйрукка жараша эгемендикке ээ болгон жылдарында уңгулуу жолунан адашып, улуттук баалуулуктары анчалык көңүлгө алынбай, нарк ченемдерине ширелген коомдук институттары мурдагыдай болбой, даанышмандар баштаган улут белгилери баркталбай, улуттук сыймыгы төмөндөп, жарандык сезими мокоп, келечекке болгон ишеними азайып, куттуу мамлекетинин алсыроо мезгилине дуушар болду. Кыргыз Республикасынын эли ушул күнгө чейин келечекке ишеним жарата турган, коомдун мүмкүнчүлүгүн жаратмандыкка багыттоо күчүнө ээ, элдин биримдигин уюмдашуу жөндөмүн арттыра алган, узак мөөнөттүү идеологияга баш багытка муктаж бойдон калып келди. Аталган кырдаалдан ылдам чыгуунун ишенимдүү жолдорунун бири кыргыз жарандарын бир муштумга бириктире турган, куттуу келечекке ишеним арттырган, жарандык мекенчилдикти күчөткөн, улуттун демин арттырып, ага дымак берген, жаңы демилгелердин жаралышына жол ачкан идеяларды иштеп чыгып, аны ыкчамдык менен ишке киргизүү экендиги маалым болду. Нарын облустук статистика башкармалыгында облус боюнча 65 миңден ашуун субъект каттоодо турат. Анын ичинен 229 субъект быйыл жаңы катталган. Дал ушул субъектлер жыл ичинде өздөрүнүн ишмердүүлүгү тууралуу отчетторду аталган башкармалыкка тапшырышып, анын негизинде облустун статистикалык маалыматтары түзүлөт. Бүгүн Нарын шаарындагы мекеме ишканалар үчүн аталган башкармалыкта ачык эшиктер күнү уюштурулду. Анда аткарылып жаткан иштер, отчет берүүдөгү электрондук түрлөрү тууралуу маалыматтар берилди. Тема
боюнча кабарчыбыз баяндайт. Башкармалыкта Жыпаркул айылын тейлеген бөлүм калктын саны, географиялык, демографиялык, социалдык абалы тууралуу маалыматтарды чогултушат. Ал бүгүнкү ачык эшиктер күнүндө облус аймагындагы калктын өсүшү, жынысы, курагы, жумушка жарамдуулугу боюнча жалпы көрсөткүчтөрдү айтып берди. Анын айтымында акыркы 13 жылда калктын саны 18%га өскөн. Ушул жылдын 1-январында тактоо менен облус боюнча 312 миңден ашуун адам катталган. Мекемелерге бардык тармак боюнча биздин статистикада бардык тармак боюнча өзүбүз сүйлөп кандай маалыматтарды алабыз, каяктан алабыз, кийинки 5 жылдыкта эмне деген өзгөрүүлөр болду, өнөр жайында болобу, айыл чарбасында болобу, демографияда болобу, баалардын өсүшү боюнча дегеле ошо статистикада кандай маалыматтар алынып атса, ошонун баарын азыр астында тегерек ачык эшиктер күнүндө көрсөтүп беребиз. Учурда ИСК программасы аркылуу статистикалык маалыматтардын электрондук түзүмүн ишке ашыруу боюнча жумуштар жүрүүдө. Мекемелерден дагы отчет алуу электрондук негизде жүргүзүлүп, бул бардык тарап үчүн жумушту кыйла жеңилдетет. Бул жумуштар өлкө жетекчилигинин санариптештирүү тууралуу жарлыгынын алкагында ишке ашууда. Программасы менен электрондук вариантка өтүп атабыз. Мына быйылкы жылы 12 отчет кирди, формасы кирди. Эмки жылга 25 жылга дагы 13 форма кирет. Андан кийин дагы пландаштырып, канча форма кирет, ошонун негизинде иштеп атабыз да. Бирок бул ИС программасы бир топ кыйла жеңилдетилет экен. Мурун биз 10 күндөп, 15 күндөп, же болбосо 1 күндөп, 1,5 күндөп отчетту күтүп калсак, ал бунда ИС программасында момент эле отчеттун баары убагы менен чыгып турат да. Облустук статистика башкармалыгында бүткүл дүйнөлүк банктын долбоорун колдоосу менен кызматкерлердин керектүү эмеректери жаңыртылып, компьютердик окуу кабинети ачылган. Ага 22 компьютер, 12 принтер, 5 ток кубаттагы чөңдүү орг техникалар алынган. Электрондоштуруу иштерин ишке ашырууга аталган уюмдагы салым кошууда. Бул долбоор республика боюнча улуттук деңгээлде статистикалык потенциалды жогорулатууга салым кошуп жатат. Долбоордун максаты да маалыматтарды чогултууну жеңилдетип, санариптештирүүгө өткөрүүгө жардамдашуу болуп эсептелет. Бүгүнкү ачык эшиктер күнүнө келген катышуучулар дагы жакшы сунуштарды айтып жатышат. Ал сунуштарды колдоого алсак, аларга дагы пайда алып келет. Ачык эшиктер күнү суроо жооп талкуу иретинде улантылды. Катышуучулар миграция боюнча маалыматтарды топтоо боюнча ойлорун айтышты. Аны менен катар жеке ишкерлердин санын тактоодо салык кызматы менен статистика башкармалыгында эки башка маалымат чыгып калып жаткандыктан бирдиктүү база түзүү тууралуу сунушту киргизишти. Облуста эле эмес, жалпы республика боюнча деп айтсак болот. Азыр жеке ишкерлердин санын аныктоо же болбосо мамлекеттик каттоодон өтүү ошондой санын билүү өтө мындай оор болуп атат да. Анткени статта өзүнчө маалымат кетип атат, салыкта өзүнчө кетип атат, кандай ишкерлерди кайсы тармакта иштейт, кайсы тармакта иш алып барышат, ошолорду бир базадан алгыдай, топтогудай эмеге бир мындай ошого барышыбыз керек да. Статистика органдарына маалыматтарды өлкөнүн ишканалары жана уюмдары беришет. Ал маалыматтар бардык тармактарда талданып чыгып, экономиканы көтөргөнгө, жетекчилердин пландаштырып, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошушуна негиз болуп берет. Маалымат үчүн айта кетсек, Нарын облустук статистика башкармалыгында облус боюнча 65 миңден ашуун субъект каттоодо турат. Анын ичинен 229 субъект быйыл жаңы ачылган, ал эми 43-ü жоюлган. Максат Абдурахунов, Бактияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары. Жыл өткөн сайын социалдык келишимден пайдаланып, ишкерликти колго алгандар өсүүдө. 2 жылдан бери чакан ишканасын ачып гана тим болбостон кеңейтип алгандар дагы жок эмес. Ишкерликке ис салып, жумушчу орундарын камсыз кылган жарандардын ийгиликтери менен кабарчыбыз Наргиза Жумадил кызы таанышып кайткан. Бал татыган бул кондитердик азыктар Ат Башы районунун тургуну Асыл Токун кызына таандык. Навайчылык өнөрүн ишкерликке айкалыштырган айым бул ишин социалдык келишимдин жардамы менен баштаган. Ал буга чейин 3 баласына айына 5400 сомдон жөлөк пул алып келген. Бул суммадан баш тартып 100 000 сом алып ишкерлигин жанданткан. 2 жылдан бери баштаган иши жакшы жүрүп, быйыл дагы 200 000 сом алган. Ага ишкер кондитердик азыктарды жеткирүүгө уна алган. Склад усталыч, ошого складта иштечүбүз.
кичинекей печкаларыбыз бар болчу. Анан жөлөк бул 2-3 балам алчубуз. 3 балам алып, анан ушу соцконтракт чыгып калды. Анан 100 000 сомго алдык. Алып миксер, анан эме алдык, жууругуч менен табаларды алдык, бөлкө табаларды. Анан дагы иштедик. Анан 6% кредит алып, буяк цехти салдык. Ал эми Гүлнур Бектурова чакан ашкананы иштетип, өз кардарларын даамдуу тамактар менен камсыздап келет. Буга чейин алып жүргөн жөлөк пулуна караганда азыркы жасап жаткан ишкерлигинен көбүрөөк пайда табарын айтат. 3 балам бар. Бирөөсү 16 чыгып кеткен, албай экөөнү алчумун да. Анан ушу жөлөк пул эсебинен соцконтракттан 100 000 алып, анан негизи бул жер иштетилип аткан жер болчу да. Анан менчикке чыгарып алып, майда чүйдөгү эми каштарын өзүм толуктап алып, анан ошо боюнча иштетип атам. Мантынын түрлөрү менен кардарларын тамшанткан Дамира Турдалиева социалдык келишимден алган каражатка ашкана иштетүүдө. Айтымында мындай мүмкүнчүлүк ишкерликти баштап аны алдыга жылдыруусуна себеп болду дейт. Соц келишимден биринчи алганда балдарыма 2 балага пособие алчумун. Анан эле ушу 100 000 сомдук контракт келип калды. Соц контракт дегенде мейли деп 100 000 сом алдым. Бирок ал 100 000 сомду алып туруп мен пекарный ачкам. Биринчи пекарный ачтым. Пекарный ачып аны иштетип жүрүп антип анан ушу кайра эле 200 000ден келип калды дешти. Дагы кайра повторно 200 000. Бирок 200 000 возврат болду да. Эмеси менен 5% болду. Аны менен деп аны алдык дагы эле анан ушу кафени ачтык. Ат Башы районунда социалдык жактан колдоого муктаж 328 үй бүлө социалдык келишим долбоор менен каражат алышкан. Алардын көпчүлүгү мал чарбачылыкты жакшыртуу аракетиндеги иштер. Өлкө берген жөлөк пулду күтпөстөн жеке ишкерликти колго алгандардын саны жыл өткөн сайын өсүүдө дешет адистер. Багыттарына жараша соодаларын жасашып, анын негизинде ишкерликтөрүн улантып ачат. Азыркы убакта 200 000 сомдон пайызсыз кредит алышты 4 үй бүлө. 2022 жылы башталган социалдык келишим долбоору жүздөгөн үй бүлөлөрдү бутуна тургузду. Бир учурда мамлекеттен берилүүчү жөлөк пулду карап отургандар эми иш берүүчүлөргө айланып, бул демилгенин жемиштүү болгонун далилдеп турат дешет адистер. Наргиза Жумадил кызы, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Ат Башыда көмүр отунунун кору жетиштүү, районго турук жана кара кечеден көмүр келип, кампаларда кара алтын жыйылып турат. Ал жерлерде отундун тоннасы 5500 сомдон сатылууда. Теманы Нооруз Абылаев улантат. Ат Башыда көмүр тартыштыгы жок. Кара кече жана турук көмүр кенинен тынымсыз ташылып, район борборунан Таразага тартылып, бардык айылдарга жеткирилүүдө. Көмүр кебетесинен эле көрүнүп турат. Жетилген көмүрлөр. Нагызбек Жумашев бир кышта 3 тоннага чейин көмүр жагат. Көчө кыдырып, үйгө чейин жеткирип келгендерден албай, атайын топ базадан Таразага тартып, өз көзү менен салмагын көрүп, көңүлү ток кетет. Илгерки заман жокта эми тачкалап чүрчү эле мурда бочкага салып коюп, ага деле неме болчу эмесмин. Мисалы мен өзүм баягы кулпуң тол кандай ички дүйнөң тойбойт да чотачы. Анан кийин азыр вес менен алганыбыз аябай эле жакшы болуп атпайбы? Мына неме эмес. Күмөн санабайсың, вес менен алдың, вес менен чүрүп алдың, нормально, жакшы. Ал эми районда жалпы 11 көмүр кампасы уюштурулса, анын 7-өндө көмүр жыйылып турат. Эң чоң көмүр базада күнүгө 20 тоннага чейин көмүр сатылууда. Туруктан 7 хоба ташып атат, андан сырткары жеке КАМАЗдар. Ал эми кара кечеден болсо, ондон ашык КАМАЗ учурда элге көмүр отун тартып атат. Ушул декабрдын башында биздин Ат Башы райондук мамлекеттик администрациясынын сунушу менен 5000 сом деп бекитилип берилди. Азыр элге 5000 сатылууда. Буну менен биз кече эле антимонополия менен макулдаштык. Буга чейинки келген көмүрлөр 5500 сомдон сатылып келген, эми 5000 сомдон сатылат. Кампадан 5000 сомдон. Анын бааны көтөрбөш үчүн кандай көзөмөлдөрдө боласыздар? Климаттык шарты катаал. Кышы узакка созулган Ат Башыда күз-кыш мезгилинде 21733 тонна көмүр отуну керектелет. Мунун ичинен калк 17000 тоннасын жакса, калганын бюджеттик мекемелер пайдаланат. Нооруз Абылаев, Алмаз Асанов, Нарын жаңылыктары, Ат Башы району. 22 декабрь энергетиктердин кесиптик күнү. Бул күнгө утурлай Нарын облустук электр тармактары ишканасынын бир катар алдыңкы кызматкерлерине сыйлыктар тапшырылып, облус жетекчилигинин катышуусунда салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Белгилей кетсек, Нарын электр тармактары ишканасы облустун 308 миңдей калкын электр жарыгы менен камсыз кылып келет. Иш-чаранын жүрүшүн кесиптешим Жаркынай Гүлташыр кызы улайт.
Энергетика тармагында 20 жылдан ашык эмгектенген Исмаил Жабачиев бүгүн министрликтин атайын төш белгиси менен сыйланды. Бул анын энергетика тармагына арнаган үзүрлүү эмгегинин жана аймакты жарык менен камсыздоодогу салымынын далили болду. Кесибим боюнча ушул системага, энергия системага иштеп калгам. Алгачкы болуп ошол электроэпкерликтен, инспекторлуктан баштап ишимди баштагам. Азыркы убакта ошо 21 жыл болуптур иштегениме. Өтө кубанычтамын. Ушул кесибимди тандап иштеп калганыма өтө кубанычтамын. Туруктуу жарык жана энергия менен камсыз болууга багытталган. Иш-чарага Дубан башчысынын орун басары Адыл Сапаров салтанатка катышып, энергетиктерди кесиптик майрамы жана энергетика тармагынын түзүлгөндүгүнүн 90 жылдык мааракеси менен куттуктады. Ал облус аймагында ГЭСтер курулуп жатканын белгилеп, энергетика тармагын өнүктүрүү боюнча багытталган максаттар ишке ашып жатканын айтты. Энергетика тармагын жакшыртуу максатында учурда облустун потенциалына ылайык жалпы кубаттуулугу 100 мегаваттык куланак кесим куруу иштери, ошондой эле Ат Баш районунун Акмыз айылына караштуу Кичи Ачы участкасында, Актала районунун Толок Молду айыл аймагында 1 мегаваттык чакан кесер куруу иштери жүрүп жатат. Салтанатта нарын электр тармактар ишканасынын 2 кызматкерине Матен Сыдыков жана Корчубек Акназаров атындагы төш белгилер, бир катар энергетиктерге өкүлчүлүктөн жана министрликтен ардак грамоталары тапшырылды. Аба чубал кызматында иштеп жүрдүм, ошондо балдардын кар кечип, долондо, үрүн башта, тоолордо кандай белине чейин кар кечип, кар жирегендерин айтып бергенде, балдарды до сих пор азыр могу кышкы убактарда командировка кетип атканда жана линияда авария болгондо ошо элестетем да өздөрүнүн айткан оюнча ошо кар жиреп жүрүшөт го байкуштар деп. Анан ушул энергетиктердин баардын майрамы менен куттуктайм. Нарын электр тармактар ишканасы облустун 308 миңдей калкын электр жарыгы менен камсыз кылып келет. Быйылкы жылы мекеме өзүнө берилген иш планын ийгиликтүү аяктап, жогорку натыйжаларды көрсөтө алды. Ишкананын материалдык техникалык базасы да акырындык менен жаңыланууда. Акыркы 2 жыл ичинде 32 жаңы техника алынган. Бул аймактагы электр камсыздоонун сапатын жакшыртууга чоң өбөлгө түздү. Быйылкы жылы бизге берилген план, бизнес план боюнча план тапшырмаларынын баары толук аткарылды. 1 ноябрга карата биз буйруса, Кудай буйруса, кышкыга толук даярбыз деп айта алам. Лимит боюнча айта кетейин, лимит боюнча биз азыр 11 айдын жыйынтыгы менен бир аз ашып атабыз, 15 миллион киловатт саатка. Бул эмнени билдирет? Бул анткени биздин Нарын облусу боюнча чоң мекеме ишканалар быйыл кирди. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул жанагы Кытай эл республикасынын ачкан биздин область менен чогуу бергеликте ачкан Georgia Mining компаниясы жылын айына 2,5 миллион 3 миллион киловатт саат алып атат да. Белгилей кетсек, Нарын облусунда эң биринчилерден болуп 1939 жылы Атбашы районунун Казыбек айылында алгачкы электр жарыгы жанган. Ал эми Нарын облусу электр энергиясы менен 1980 жылы толук камсыздалган. Жаркына Күлташыр кызы, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Аякта бара жаткан жыл ичинде облустун энергетика тармагында да ири иштер аткарылып, калк кызматына коюлду. Алардын бири чакан темир бетон буюмдарды чыгаруучу цехтин ишке кириши. Калк камы үчүн мына ушундай иштер аткарылып, өнүгүүгө бет алган тармактын ишинин илгерилешине кесипкөй адистердин эмгеги чоң экени талашсыз. Алардын катарында Нарын электр тармактар ишканасынын Аккыя подстанциясында 22 жылдан бери бир кызматта гана эмгектенген Айнагүл Аракиева дагы бар. Өз кесибинин дыйканы, мыкты электр эпкер катары кесиптештеринин арасында кадыр барк топтогон энергетика айым туурасында алдыдагы материал. Иш күнүн подстанциядагы жабдуулардын жарактуулугун текшерүүдөн баштаган Айнагүл Аракеева облустагы ири энергетикалык объектилердин биринде электр эпкер болуп эмгектенет. Табиятына мүнөздүү эмес кесипти аркалаган айым бул тармакта 22 жылдан бери иштеп келет. Мырзалардан кем калбай жада калса алардан артык иштеген энергетик айымдын кызмат орду, иштөө убактысы да өзгөчө. Тактап айтканда ал 3 күндө бир ирет суткалык нөөмөткө чыгып, 24 саат бою 5 гектарга чукул аянтта орун алган подстанцияны күзөтүү менен ар бир жабдуунун оң абалда иштеп турусуна байкоо жүргүзүп турат. Биз бул жерде эртең менен
саат 9-да келип сменди кабыл алабыз. Ошондон баштап болгон оборудованиялар, эшиктеги автотрансформатор биздин карамагыбызда болот. Эгер ошол учурда бизде өчү печи болсо, ошону үзгүлтүккө учуратпай, өзүбүздүн нуксукамабыз менен кайра өзүнүн калыбына келтирүүгө милдеттүүбүз. 2 саат сайын бул жерден 4 линия бар. 110дон 221 линия келет дагы. 110 нарын 1, нарын 2, Адбашкез Кочкор 4 линия алат. Ошолордогу нагрузканы, напряженияны бүт байкап 2 саат сайын журналга түшүрүп, түнкү саат 12де показания счетчикти алып диспетчерге берип, саат 1-2ге чейин ошол жерде нагрузкаларды карап турабыз. Чейрек кылымдык өмүрүн энергетика арнаган айымдын айтымында тармак акыркы жылдары өнүгүүгө бет алган. Маселен, адам түйшүгүн көп талап кылган жабдуулар чет элдик жаңы жабдууларга алмаштырылса, кызматкерлердин ыңгайлыгы иштөөсү үчүн дагы шарттар жакшыртылган. Бизде негизи оборудованиялар, иностранный оборудованиялар, анан булардын өзүнүн иштөө шарттары бар. Ошого жарашып эле биз калыбына келтире алабыз. Бүт бара электронный азыр биздеги. Жакшы да, мурункудай механика жок, азыр бизде бүт электронный болуп кетет. Сиздин коопсуздугуңуз? Менин коопсуздугум биз өзүбүздүн атайын инструктажыбыз бар, өзүбүздүн коопсуздугубузду карайбыз эң биринчиден. 220 жагында 51 мегаватт болуп атат. Карманыбыз ишине болгон тактыгы, адамдык бийик сапаттары менен кесиптештеринин арасында да чоң кадыр баркка ээ. Ошол эле маалда жалгыз айым болгондуктан мырзаларга да ар дайым кеп кеңешин айтуу менен өзүнөн кийинкилерге тажрыйбасын бөлүшүп келет. Айнагүл эжебиз ушул жумушуна жоопкерчиликтүү, өзүнө тыкан так, бизге дагы ушул жумушка жоопкерчиликтүү болгула деп жакшы насааттарын айтат. Коллектив арасында кадыр баркка ээ, өзүнүн жумушун жакшы алып барат, өзүнүн жумушуна жоопкерчиликтүү. Эмгегин элин арнаган мына ушул каарманыбыз ишинен сырткары үй бүлөсүнө да өзгөчө көңүл буруп, өмүрлүк жолдошу менен 3 чуул, 2 кызды тарбиялашып, турмуш жолуна аттандырышкан. 35 жылдан бери жашап атабыз. Тамакты жакшы жашайт, билинчи. Анан камкор эне бала акырасына. Бизди да ошо жакшы багып атат деп атабыз. Жакшы эле көрсөм. 3 жыл өмүр сүргөндө бир туугандай болуп калат экен да. Иши менен үй бүлөсүн бирдей ала жүргөн мына ушул энергетик айымдын үй бүлөсүндө дагы бул кесипти аркалагандар басымдуу экен. Тагырааган жолдошу Турсунбек Султанов бул тармакта эмгектенип жүрүп ардактуу эс алууга чыкса, алардын ортомчулугу дагы ата-эне кесибин жолдоп, өлкөбүздөгү ири энергетикалык ишканалардын биринде эмгектенип келет. Ушуну менен нарын жаңылыктар маалымат топтомунун соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Амандыкта көрүшөлү.